narkotiktар alıp faydalanıp şuna bir zor meseleler olup da ошону президенттин өзүнө чейин жеткизүүгө аракет кылайын деп атам. Андан сырткары баарыбыз бул жаңы жол айылы жалпы эле Ормохан айылы жайлауга көчкөндө ошол Сарбулак, Акташ, Төлөк, Сөмкөл жолдорун базып өтүп, ошол жолдордун баары азыр ушуларда жараксыз абалга келип калды. Ошол жолду 25-жылга же 26-жылга планга киргизип берүү жөнүндө президенттин өзүнүн колуна кайрылуу тапшырайын деген план бар. Мындан сырткары бул жаңы жол айылында саста жайыт жери азайып, суунун нугу туура эмес бери жакка бурулуп, ошол айылдын эмеси чоң көйгөйгө барып, ушул суунун нугун өзүнүн ордуна келтирүү боюнча МЧСке президент аркылуу же өкмөт аркылуу тапшырмаларды бердирүүгө сунуш киргизейин деп атам. Мындан сырткары баарыңыздарга белгилүү Усманбек атабыз 100 жылдык эмеси берип өттү. Андан кийин деле анча мынча эмелердин баары өттү. Ошол эмгиче наамы эч жерге берилбей келет. Ошону президенттин өзүнө кайрылып, 1-май районуна Усманбек атабыздын атын берүү жөнүндө жана 1-май районундагы эң чоң көчөнү Усманбек атабыздын атын берүүгө элдин атынан кайрылуу киргизейин деген пландар бар. Анан калган маселелер болсо да эгерде Кудай буйруп шайланып калсам, айыл өкмөт менен да макулдашып, ошол дагы айылдын ичинде, Көзөр районунун ичиндеги болгон көйгөйлөрдү айыл өкмөт менен спикер менен макулдашып, чоң көйгөйлөрдү ошоно жеткирүүгө аракет кылайын деген пландар бар. Чоң рахмат. Келбей атышабы, же биз өзүбүз кабыл албай атабызбы врачтарды? Бизге аябай дастыкка жакшы врачтар керек болуп атат. Анан мен көп жылдан бери ойлонуп жүргөн бир көйгөйүм, биз ушу Кочкор тогуз жолдун тому экен, бизге томография керек болуп атат да, жана баарыбыз эле жолдо мисалы дагы бир сиңдим айтып кетти, жолдо кырсыктар көп болот. Анан ошого байланыштуу ошо томография болсо көп бала бакыра бар эле жолдо жүрүп атабыз, ошого тартылып элдин ден соолугун сактап, анан өмүрүн да сактап калат элек. Мен ушул көйгөйдү айтайын дедим. Мен болгон эмем ушул негизгиси Кочкор районунун ооруканасынын оңолуп, анан жана гемодиализ, анан ушу томографияны айтат элем да мен. Анан светти дагы бизге Нарын областы болгонубузга байланыштуу суу керек биздечи. Анан 5 киловатт берип коюп атат да. Баарыбыз деле түшүнүп турабыз. Мен айтайын деп аткан сиздер деле оюңуздарда бар болуш керек. Ошонун бизге ичине көбөйтүп берсе киловаттчы. Ошону айтайын деген. Районунда 42 чаким иштеп бирок ошол акимдердин бирөөдө да Кочкордо жок. Мен ушул силердин араңарда жакшы болсо жакшы, жагым болсо жагым болуп, бирдей чай ичип ушинтип жүрүп атам. Ошондуктан Кочкордун бүгүнкү күнү келечеги мага тиги мындай эмес. Мен ушу Кочкордун патриотумун, ошол патриоттук кылган менин басып өткөн жолум, ошол мени ошондой деңгээлге жеткирген силерсиңер да. Анан кыскача убакыттар болгонуна байланыштуу бачым айтайын. Эмдиги жылы 2025-жылы Кочкор районундагы 30 жыл, то есть 95 жыл болот. 1930-жылы июнь айында Кочкор району түзүлгөн. Ошондой эле Талгул Байлуу атабыздын 250 жыл болду. Мына ушундай улуудаса биздин алдыбызда турат өкүлү бул боюнча маселе көтөрүлгөн жок. Мен курултайда ушул баарекени, эки баарекени өткөрүү боюнча сунуш кылайын деп атам. Мына өткөндө биринчи курултайда да мен делегат болуп, Орунбакан жөнүндө маселе көтөрүп, анан аны райондук деңгээлде эле өткөрөбүз дегенде болбой атып, республикалык деңгээлде өткүлө, мына былтыр Кочкор району үчүн кандай жакшы нерселерди болду. Ошондой эле мына ушул эмгичиликти баарекени колдонуп,
Koçkor rayonunun mындан ardagы өрү түрү боюнча көп иштерди жасап алышыбыз керек. Экинчи курултайдын максаты баарыбыз эле тиги суу мектеп тигип атабыз. Бирок кыргыз элинин нарк тасили жөнүндө маселелер көтөрүлө келатат. Мына биздин келечегибиз балдар. Балдар мектепке барат, детсадка барат, жайында 3 ай бою эч жерде иштебей үйдө телефон карап отуруп атышат. Ошондуктан бир сунуш киргизейин деп атам. Çok rahmat. Çok rahmat. Keyinki söz Şergaziyev Hurmat. Dayanıp dursun Erkin ulu Erman. Çırçıp atat. Disakeyev'den gelgen delegat atat. Hoş berip atasınlar. Jarım barına kalsı birde bololu. Ben de sizlerden saynap çıkmadım. Tüm Koçkor Suzan rayonları boyunca pilotluk proyekt жасаган президент указы менен. Мына ошол пилоттук проекти түзүү боюнча Кыргызстан экономика университетинин бирдикте бүгүнкү күндө проекттер жасалып атат. Мен ошону консультантмын. Анда туризмден баштап спорт, тамакчылык баардыгы келгенде биз Çok rahmat gelmiş. Hurmat'a gel. Бар болуңуздар, ардактуу тугандар. Чыкты. Мен ушуларга кичине бир түшүндүрмө. Kança mesele? Kurultay boyunca bu jakta pakta koygun gereği yok. Sadır Japarov mындай тиңдейди. 2012 yıl mına bir статьяны жаздым эле Kurultay. Бул Kurultayдын маанisi ушу биздин көтөрүп аткан көйгөйдүн баардыгын тең айылдык жана жогорку кеңештин депутаттары менен бийлик органдары менен биргелешип ар бир делегатка баарыңыздарга ийгилик. Элим кимди тандап, кимди шайлап берсе, ошол барып өзүбүздүн айылыбыздын, Кочкор районубуздун маселесин мамлекеттик деңгээлде туура так көтөрүп, ошол жакта чыгып сүйлөп, оюбузду жеткизип келебиз деген ишеничте чыгып жатабыз. Биздин эң эле маселебиз суу өмүр булагы дейт. Суусуз жашоо жок. Будерлерди куруу, кышында жаздын камын кышта көр дейт. Кышында сууларды тоңдуруп, сууларды чогултуп жыйнап алсак, жазгыга суу запастары, корумдары көбүрөөк болот дагы, дыйкандар азап чекпейт. Бул бир маселе. Анан эле ошол суунун баасынын көтөрүлүшү боюнча ар бир сугат сайын 150 сом деген. Андай кылбай мурунку эле баасында калтыруу 300 сом, бизде 250 сом болчу, ошол боюнча калтыруу сунушу. Андан сырткары баарыбыз Кочкор эли мал киндиктүү эл болгондуктан, мал менен оокат кылгандыктан жайлоолорубуз азыр малдын саны өскөндүгүнө байланыштуу деградацияга учурап жатат. Ошого айыл чарбасынан өкмөттөнбү жайлоолорду жакшыртуу максатында үрөөндөрдү себип, уруктарды себип, урук чачтыруу бул маселе. Андан кийин айылдарга спорт комплекстерин куруу. Спортсмендер баардык жакта айылды, мамлекетти, райондун атагын чыгарат. Муну билесиздер. Андан сырткары баарыбыздар быйыл 3-4 жылдан бери чыкты тоют айдап атабыз. Ошого техникалардын жетишсиздиги, эгерде биз өзүбүздүн малдарыбыздын тоюттарын өзүбүз камдасак, бул өзүбүздүн элибиз үчүн өтө чоң жетишкендик болуп эсептелинет. Ошо баарыңыздарды колдоп, коштоп берсеңер колдоп, барайын жолдоп, өзүмдү эмес, элимди ойлоп, келечек үчүн жумшайын күчүм, Актоого үмүт, бүт жумшайм күчүм. Рахмат. Çok rahmat.